Assalomu alaykum. Siz menen chiqqanda buni men naglы jurnalistga ko'rilib bunday. Yo'q, bir şey etmedim. Yo'q, men ruxsat berib atsam siz qayerga tegib o'tasiz? Ruxsat bergandem Men tayyorman buna, tayyorman. Hozir men bu yoqda nima aytayim? Siz menen tartoldi. любой so'rovga javob berem. Ne o'zgartirligi? Bu yerda barinara ma'lum bo'lganda bu saz yerda suv bor ekan, drenaj. Drenaj suvi. Жакшы эле болчу, жамап койсо болмок дейм. Abi сөз эле бузуш керек беле. Мынакейде 15 сантиметрге чейин сонун жол болчу. Былтыр эле салган деп атат. Ошону келип эле бузуп. Сунун проекти бир 10 күн кармады, сөзүн ачыгы. Ошого токтоп калдыңар 10 күн бою. Ошого токтоп калды, элде тура айтат. Саламатсыздарбы, урматтуу Сто Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Дордойдун айланасындабыз. Дагы эле баягы көчөдөгү асфальттоо көчөдөгү казылган жерлер боюнча маселени улантып тарып жатабыз. Азыр ушул жерге Бишкек шаарынын мэринин орун басары Рамис Алиевдин келет деп жатса, биз ошол жерге келдик. Жанакы көчөлөр боюнча суроолорду узаталы деген максатыбыз бар. Жообун алда сиздерге чалдырып беребиз. Бизди акмалап туруңуздар. Рамис мырза, журналисттерибиз сиздерге тартып берели бир катар суроолорубуз бар. Так, сиз журналист кайсы каналдансыз? Сто Беспредел. Монтап таап коеюн. Сто Беспредел? Жок, давай муну мен отдельно берем. Биз азыр мен биринчи сүйлөшөйүн. Подрядчиклар менен. Сүйлөшөңүз деле тартып албайлы. Сиз менен чыкканда мына мен наглы журналистке көрүнөт мындай. Жок, bir şey etmedim. Жок, мен уруксат бербей атсам, сиз каяка тигип атасыз? Уруксат бергендем тартып Мен даярмын мына, даярмын. Мен даярмын. Жок, бул эмне bir şey etмегилесиз? Жок, мен даярмын. Сиз менен жүрүп, каалаган жерге барам. Без мына атайын мен сизди чакырдым, туурабы? Мен айттым. Жок, сиз айткан жок, биз өзүбүз келдик. Калп перизат аркылуу айттым го, 2 сааттан кийин келебиз. Калп перизат айттым. Туурабы? Анан мону уруксат бербей атсам, тигип атат. Салпы Италия тартабыз дейм. Опасно, Борецкий окшош бүгүн, опасно. Коюңузчу. Давай мындай, серьезно. Азыр мен биякта эме айтайын, сиз менен тартабы. Любой суроого жооп берем. Басып, карайлы, кандай кылсаңыз дагы болот, Так, я вот хотел бы сначала эмелер менен переговорить. Базарлар менен биз ошол жыйын болуп атат. Барбы базарлар баары? Биз кандай кылабыз? Өзүбүзчө эле сүйлөшөлү, биринчи. Туурабы? Анткени биякта базар. Анан кийин чыгып, уже журналист менен стоп. Жок, эмнеге өзүнчө? Эмне сыр бар бул жакта? О, сыр бар. Эмне сыр бар? Акчалайбы? Акчанын сырлары бар. Наба тескерисинче азыркы убакта акчаларга эмес сыр жок, башка нерселерге. Эмелер жолдун шарттары. Жол эле маселеси го биякта болгон ошо. Хорошо. Ошондой кыла, мен сиз менен сүйлөшүп туруп, анан дальше басайлар журналисттер эмени. 4 базар биякта, экөлү. Анда кандай Биз саат 4кө деп айткан да, 4кө деп. Мына сиз өзүңүз. Биз кечирип коюңуз, биз мына уже саат канчадан бери жүрөбүз? 2 саат кечиктиңиз го. Мына бул эмеде линияда жүрөбүз. Автобус менен. Жумушуңуз болуп калды, бирок тигилер кандайдыр эмелер менен чыгып кетишти да, бирок күтүп атабыз биз. Эми чечимге келдик, Тиги базар боюнча келдик. Жанагы 1,5 километр могу жерден баштап түндүк айламага чейин мэрия салмай болду, туурабы? Тиги 2 веткасы менен каменный дороги кирип атат, Бирок технадзор камендар Бакен тааныйсыздар, сиз могу жолду салгансыздар, туурабы? Бирок технадзор биздики болот. Мэрия тарабынан технадзор болот, ошол. Анан ошого келсек, анда маселе эч кандай маселе жок бизде. Эч кандай. Эми мен подрядчик менен сүйлөшүм керек. Буякта технический моменттер бар. Что-то жумуш токтоп калды. Көп эме айтып атат, көп наразы болгондор. И как раз ошону сиз менен мен ойлодум, басып акырынан сүйлөшөлү. Туурабы? Буну менен барганда айрылып атпайбы базарга? Новострой. Жетелеме деген, Жок, келиңиз. Ошону мен атайын келдим, карап. Тротуар чыкпайт. Бардыр уже элдер менен сүйлөштүргөн. Освобождай муниципалитет территория. Биз заборлорду жылдырабыз, могу жерде. Жол кенен болот, бирок эмеден жолдон башка. Ошол жанагы кайсы эле жол, ошол узкий проход. Аржа биздин янда экен. Чыгыш тарапка бурулган жолчу. Биздин янда. Ошол эле нугум менен калат. Калганын баары уже кенен тротуар менен чогуу салабыз. Сүйлөштүкпү? Бир сыра не кылабыз? Басайлы бет сиз менен. Эми сиздерди карап турабыз. Жок, мен наоборот сизди угатам. Сиз эме
Бизде негизи көчмө жый, ну давай, если эме болуп калса, эме уже бошпуз, эме. Эми суроо берсек болобу? Болот. Бирок ал жерде технический моменттер бар экен да, мен ошону айтып атам. Азыр например, биз азыр санап атабыз да, бул жолда. Бул техника. Анан кийин эмне кылабыз? Мына мисалы могу жерде кабель бар экен, кабелди каяка жылдырабыз деп атабыз. Анан кийин труба чыгыптыр турабы, водопровод чыгыптыр, ошону мисалы азыр мындай так маалымат жок да. Азыр ошол рабочий процесс болуп атат. Анан тилге каршы кээ бирлер ошол процесске киришкенде жанында укканда туура эмес маалыматты балким чыгарып калышы мүмкүн элгеч. Оказывается, дагы водопровод бар, канализация дагы 1 ай бар, 3 ай бар, андай да болуп калышы мүмкүн. Мен ошон үчүн айтып атам, даярмын, любой суроого жооп берем. Жок, Рамис мырза, мындай соодагерлердин суроосун берейин да. Биз тарттык да. Алар нааразы болуп атат мэрияга. Казып коюп, мына 12 күн болду. Сезон өлдү, соода өлдү. Жасабай эле мына бир техникасы жок деп атат да. Эмне дейсиз буга? Так, буга смотрите. Вот тилге каршы именно ошол жолдордун бир мындай өзгөчөлүгү бар да. Эмне өзгөчөлүгү? Могу жерде баарына маалым болгондой, бул саз жер да. Суу бар экен, дренаж. Дренаж суусу. Дренаж суусу ылдый кетсе, анда мүмкүнчүлүк бар жолду салганга. Мына баары билет. Мына строительден сурап койдуңуз, баары билет. Тилге каршы ошол суунун деңгээли кетип атат. Июнь, май деп коелу, май айынан баштап августка чейин. Августтан кийин суу кайрадан көтөрүлүп, уже жолду жасасак болбойт. Ошон үчүн ошол эле биз да түшүнүп атабыз. Сезон деп коет, бирок ошол эле Ушу сууга байланыштуу июндун ичи, июлдун башы эле ошол вакытта. Июль, август, уже августтун 20-сына чейин бүтүрүшүбүз керек. Любой жумуштарды, бул доордойдун тегерегинде, аны баары билет. Анткени суунун деңгээли көтөрүлөт. Эми эгер ошол эле маалда, ошол эле сезон айтып атасыз, сезонго туура келсе, туш келсе, анда кечирип коюңуз. Эми 30 жыл жол болгон жок, эми жолду салып атат. Жок, эме деп атышат да, баягы эртерээк планга, шаардын планына кирип бизге да айтсайм, ошого жараша аракет кылмакпыз деп. Жана жок эле кат салды, товарларды алып алганбыз, эми клиенттер келбей, адам жок, соода өлдү, солгундады деп атпайбы? Жок, аны келиңиз мындай кылабыз. Доордойдун жолдордун тегерегин 3 фаза болот. Аны биз былтыр айтканбыз. Былтыр могу жерге Айбек Жанышбекович келгенде, биринчи кыдырганга, биринчи айтыптыр. Былтыр адашпасам сентябрь же октябрь айы болчу. 3 фаза болот. Биринчи ошол салаткан жол кайсы эле? Кожевенныйны биринчи этабында салабыз. Мына салынды. Экинчи этап Элебесова менен Бизмянный экинчи этап болот. Анан үчүнчү этабы болот. Бул деген Ибраимов түндүк айламадан баштап Кожевенныйга чейин, эмеге чейин. Кожзаводко чейин. Үчүнчү. Ал маалымат интернетке бар. Google'га кирсеңиз, алдым. Планга кирген шаардын бюджетинен бөлүп каралган. Элдин баары билет ошол маалымат. Анан кандай болуп атат? Бул жарымы мэрия салып, жарымын базар өзү салабы? Туура. Ал жагы бар. Мисалы буга чейин салаткан жол, ошол Аскар Аматкалович тарабынан жол салынды. Көрдүм жаңы жол. Анын ошол каражаттарын, бирок көзөмөл технадзор мэрия тарабынан болду, бирок эми болду. Ошол Салымбековлар тарабынан салынды. Эми биз азыркы айткан жол, могу жерде жол эки эмеге бөлсөк болот да. Мисалы бул Элебесованын улантысы бул 1,5 километр болуп атат. Анан кийин дагы эки Бизмянный бар, ошол запчасть саткан жер. Анан Бизмянный көчө, ошол жакта где-то 1 километр ашыгы, 1,3 болду. 1400 болуп атат метр. Анан биз сунуш берип атабыз да. Эми могу жерде доордой деп атабыз. Доордойдон башка дагы 5 базар бар экен. Жок, мен мында крупный базарларды айтып атам. Мына Алкан базары бар, Келечек базары бар, жаны салынган жаны базар бар экен, Абирон бар экен, азыр муниципалдык базар болгон. Алар да базарлар бар экен. Анан жол баарыбызга керек. Эми 30 жыл сооданы кылып, 30 жыл пайданы табып, эми бир сунуш менен биз мэрияда чогулдук. Анан мэрия бир сунуш берди. Келиңиз чогуу ошол жолдорду жасайбыз. Анан мына кече эле отуруп макулдугун берди, бирок биздин ошол базарлардын ээлери айтты, келиңиз ошол эки жолду, ошол 1400 километрди бизнес 1400 метр жол. Метрди. 1 километр 400 метрди. Соодагерлер, базардын ээлери өзү салсын. Биз өзү салабыз. 1,5 километр Элебесованы бул мэрия өзү салсын. Биринчиден ал бат-баттан жумуш жүрөт.
Анан экинчиден базарлардын ээлери айтат, бизге керек да, сиз айткан ошол сезон келатат, эме келатат, биз бат-баттан ошону бүтүрөбүз жолду. Эки суроо бар. Каражат кандай болот? Канча көлөмдө, анан канча убакытта бүтүрөсүздөр? Каражат болжол менен тиги эки жолго эми мен запчасть деп атам, запчасттын жолу ошол жөнөкөй тилде, ошол жалпак тил менен 60 миллион сомдун тегерегинде болуп атат. Мэрия салып аткан жол где-то бир 180 миллион сомдун тегерегинде болуп атат. Убактысы канча убакытта бүтүп калат? Убактысы биз азыр ошону где-то 1 ай жарым деп атабыз, толук проектиси. Эми мындай да убактысы. Негизи проект менен 1 ай болсо, мына биз азыркы турган жолду айтып атам. Эми проект боюнча мына топосъемканы алдык. Проектти чийдик. Эми тротуар болот. Жолдун кененчилиги биякта общий 24 болот туурабы, общий? 21 жарым болот. Всё, биз кеттик, ошол проектти бекиттик. Негизи 1 ай жетмек. Бирок тилекке каршы экскаватор мойле жолду, мына азыркы турган жолду казгандан кийин водопровод чыгыптыр. Водопровод бул ашар метод менен салынган. Эч бир проектте жок экен ал. То есть элдер өз убагында өздөрү салыптыр. Эми водопроводду чечиш керек, водопроводду сөзсүз алмаштырыш керек. Кээ бирлер айтмак, ошону алдын ала карап, ошо алдын ала пландап, бирок дагы бир жолу айтайынчы, ал проектсиз, долбоорсуз ашар метод менен салынган водопровод экен. Анан ошол водопроводду киргиздик. Кайра 8 миллион кайра водопроводко келди. Мына эртеден баштап водопроводдун баарын алмаштырат. Анан кээ бир жерлерде мына мисалы тетиги жолду салганда, мына Байке билет, өзү подрядчик. Канча канализация чыгып атат, туурабы? Баш аламан канализация көрсө, электричество, анткени буга чейин могу жерде тилекке каршы мамлекет тарабынан дагы, эме тарабынан дагы мындай долбоордун негизинде жолдор салынган эмес болчу да. Эл өзү өз оокаты менен өздөрү салынган, бирок тилекке каршы долбоорсуз болчу. Анан баягы айтып атышпайбы, жанакы запчасть деп атпайбы, 3 көчө кетипчи, центральный жолдон киргенчи, ошол жактагы жолду жакшы эле болчу, жамап койсо болмок дейм. Аби сөзсүз эле бузуш керек беле, мынакейде 15 сантиметрге чейин сонун жол болчу, былтыр эле салган деп атат. Ошону келип эле бузуп кайра эдем ыңгайсыз жаратып атат деди да мэрия. Эми мындай да, ошол жолду жакшы мейли 6 метр, 6-7 метр ашып калса 7 метрлик жол болчу. 7. Биз айтып атабыз, жолду 23-24 метр кылалы, кенен кылып, парковкасы ошончо жылып берсе, ошончо контейнер бар. Парковкасы менен ирригация болуш керек. Баарынарга маалым болгондой, кыш мезгилинде могу жерде гололед, могу жерде страшный гололед болот. Анткени суунун эмесин, суунун нугу жок да, каяка кеткени жок экен. Ошол сөзсүз биз арык дренаж деп атабыз. Эми жол мындай эле 6 метрлик жол болчу да. Буюрса ошол эртеден баштап буюрса ишке толук киребиз. Жолду бүтүп Эртеңден баштап. Эртеңден баштап мына уже кирдик. Бүгүн кирди. Проект даяр. Суунун проекти бир 10 күн кармады, сөзүн ачыгы. Ошого токтоп калдыңар 10 күн бою. Ошого токтоп калды, эл да туура айтат. Анткени биринчи баштаганда бат эле баштадык. Анан казгандан кийин суу чыгыптыр. Дагы бир жолу айтайын, бул долбоорсуз салынган водопровод чыгыптыр. Анан элди суусуз калтырбай эле, мына биз азыр долбоорду киргиздик. Эртең баштап сууну тартабыз, анан кийин жолду баштайбыз. Я думаю, 1 ай жарымдын ичинде биз бүтүрөбүз. Бүтөт уже болду. Бүтмө, пландалган жолдун баары бүтөт, Буюрса бүтөт. Анан сиз менен уже мындай абалда эмес, мындай жакшы. Ачылышына келеби? Ачылышына келип. Кеп сөз тартып кетели. Буюрса. Мен атайын айтып атам камерага, анткени до и после тартабыз дейт. Келебиз. Сөз келебиз. Рахмат Рамзан. Биздин суроо болду. Күттүк, алдык. Мен мына дайыма айтам, мен наоборот качпайм. Эми билесиз, камера жакшы көрөм, тияк бияк. Жакшы пиар кыласыз. Жакшы да, ошону да жакшы көрөм. Бирок кээ бир учурда, мына айтам, билбейм чыгарасызбы, чыгарбайсызбы, бирок чыгарам. Айда кээ бир учурда мына азыр биз бир 10 жолду кыдырдык. Кыдырганда сөзсүз бул рабочий совещание да. Бизге, например, подрядчик келип маселени айтып атат. Могу жерде бак, могу жерде ирригация эмес, могу жерде водопровод чыгыптыр. Эмне кылат? Биз маселени чечип атабыз. Анан тилекке каршы жаныбызда бир мындай местный жительдер жүргөндө ошону угуп туруп, барып эртең WhatsApp группаларга жазып, кокуй, моулардын планы жок, эчтеке жок, моулар дагы 1 жылга кетти деп атат. Ошон үчүн биз кичине коркуп атабыз. Биринчи өзүбүз мыяктан бир мындай под грифом секретно сүйлөшүп, анан кийин көрсөтпөй сүйлөшүп айта ал дедиңизби? Бирок сиз эмнеге бир билбейм кирип туруп ошол маалыматтын баарын чыгардыңыз да, ошол журналист катары жакшы. Жок, эми 10 күн болду, эми иштей албай атабыз, чаң эле жатат десе келдик да тартканчы эми. Ал жагы туура, мен да мындай, мен да айтайынчы, анткени менде бир досум иштейт.
запчастьта. Аха. Күнүгө 10 жолу чалат. Качан баштайсың деп? Качан баштайсыздар, качан айтып атам мен мына могу маселе чыгыптыр, могу маселе. Эми досту тааныбайт дейт. Айта причем деп кой. Ладно. Все, 1,5 айда бүтөт экен да, мындай мырза. Рахмат Рамиз мырза. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр вице-мэрден Рамиз Алиевден интервью алдык. 10 күн бою ошо суунун проектиси, жолдо дагы мында планда жок тоскоолдуктар жаралды дейт. Ошонун негизинде 10 күн кармалып калдык. Соодагерлер да туура айтты, ошто 10 күн бою эчтеке иш жүргөн жок. Эми мына бүгүндөн баштадык, эртеңден баштап кызуу иш жүрөт. 1 ай, 1,5 ай ошол аралыгында Дордойдогу жолдор толугу менен бүтөт деди. Анан Кудай буйрса эгер бүтсө, бизди да ачылышына чакырды. Ачылышына да келип, көрсөтүп тартып бермекчибиз. Саламаттаңыздар.